Белгилүү казакстандык кылгалем чебери Камиль Муллашевдин 100гө жакын чыгармасы мезгил көзгүсү экспозициясына кирди. Сүрөтчүнүн 80 жылдыгына карата Улуттук музейде жеке көргөзмө ачылды. Көркөм сүрөт чеберинин чыгармачылык фондунда ар кандай жанрларда жазылган миңдеген эмгектер бар. Атамекендик автордун эмгектери эл аралык деңгээлге таанылып, дүйнөнүн мыкты музейлерине коюлган. Тандалган чыгармалар Лихтенштейн, Франция, Англия, АКШ, Канада, Орусия, Түркия, Кытай, Жапониянын жеке коллекцияларында сакталат. Өнөр чеберлеринин айтымында анын өзүнүн кайталангыс колтамгасы бар. Ал өзүнүн эмгектери аркылуу жашаган мезгилине кайрылат. Анын бул касиети сүрөттөрүн тартымдуу кылып, өнөр сүйүүчүлөр коомчулугун өзүнө тартып турат. Меня поражает его неповторимость. Менин анын уникалдуулугу таң калтырды. Анын чыгармачылыгын эч ким менен салыштырууга болбойт. Теңдешсиз деп айтаар элем. Ал бардык жанрларда иштей алат. Ар бир эмгек философиялык тереңдиги менен айырмаланат. Кимдин болсун көңүлүнө жагат. Ошондуктан чыныгы чебер сүрөтчү. Жаштарга мындай адамдардын чыгармачылыгын изилдөөгө кеңеш берем. Изучать творчество таких людей, как он. Есть картина, которая выставлена во многих зарубежных выставках. Көптөгөн чет элдик көргөзмөлөрдө Италияда, Флоренцияда, Дубайда, Москвада, Лос-Анджелесте, Америкада жана Францияда көптөгөн эмгектерим бар. Эл аралык аренада өзүбүздүн кайталангыс сүрөт искусствомду көрсөткүм келет. Көптөгөн ыкмалардын үстүндө иштейм. Заманбап жана классикалык стилистика, реализм, сюрреализм, импрессионизм сыяктуу ар түрдүү жанрларды жана мезгилдерди өз чыгармачылыгыма камтууга аракет кылам. Мыкты кесиптик реализм мектебинен өттүм. Очень хорошая профессиональная школа реализма.